Сиз өзүңүздү ким катары көбүрөөк сезесиз? Саясатка кирдим, саясаттан чыктым, саясатка аттанып атам, саясаттын жөнү эле эгин кармап алдым деп эле баары бир каптап келди. Күркүрөдү, Кыргызстанда ары чайкашты, бери чайкашты, турушту да толкун болдум деп. Бирдеме дебей беле дебей, ал деп жүргөндө эмне кылып койдуңар эле? Бул эле айтканга милдеттүү. Айт, сен айт, аркы айтсын, айт, баарың айт. Мен мисалы тилимди тарта берип, же болбосо мен да тирлик кылайын деп кууланып, тоолонуп, чумаланмак болушум керек. Саясаттагы ордуңуз бул оппозициялык. Болгондой айтам. Пет деп кайра тиги кишини демдендирип койду. Акылбек Жапаров деди дагы. Бүгүнкү күн өтпөйбү? Менин ушул деңгээлге жетишиме деңгээлиң каерде турат өзү? Кайсы жерге барып жетти? Сенин деңгээлиңе биз жетелиби же сен биздин деңгээлге жетесиңби? Эч качан кресло адам кооздой алган эмес. Адам креслону кооздошу мүмкүн. Адам 5 манжасын тыкса, мен атамайчу. Какайт киши деп. Камша эже, канча жолу УКМКга кирип чыктыңыз? Негизи коркпойсузбу? Бирок бүгүнкүдөй шалпылдап, этегиңе чейин асылып, бешке путевка берем, бобу эрге кетсин дегенге чейин асылып, айласы кетип президент өзү ит деп кыйкырган шундукту мен ушунча жылдан берки иш тажрыйбамда көргөн эмесмин. Мен ыйлабайм. Мен ыйлатышым мүмкүн.